менен Какен Какен абжам. Азыр мен Назырбек атага берген китебимде сиздин атыңызды кошо жаздым. Бул китептин аты Дастархон четиндеги университет. Ана мына сурап туруп Какен апа деп туруп жаздым. Экөөңүздөргө жакшылык, анан кошо карышты тилеп 100 жашка чейин деп. Илайым бар болуңуздар. Азыр мен айтайын дегеним мына апабызды келиндериңиз менен, муну караң, булар баары эле сиздин келиниңиз. Анткени кыздарыңыз, келиниңиз, неберелериңиз, анткени Нуржигиттин шагирттери баары сиздин келиндериңиз деп эсептейм. Уларды Нуржигит ушу күлүктү таптагандай таптап жүрөт, ушу сапаты үчүн дагы рахмат. Анан мен сизди баягы айткан жылы издеп барганым, мен ушу Нуржигит, Нуркыздай балдарды ким кандай эне тарбия, мен билесиздер, эне мектебини изилдеген, шону китеп жазып, ошо боюнча диссертация жактаганымда, анан мен сизди зыярат кылып барып көрүп келгемде, ошо үчүн мына элдин алдыда бир аз табыңыз качып калганда, Нуржигит барып сиздин абалыңыз жөнүндө айтып бергенде, Баткенде чоң жыйында 300 адам, зам губернатор катышып, бардыгы толкундап көзүнөн жаш аккан. Анан баарыбыз отуруп дуа кылабыз сиздин жакшы болуп калышыңызды. Ошондо баланын энеге болгон мээрими дагы бир жолу сезилген. Бар болуң апай, сак саламат жүрүң, ушу балдарыңыздын күнүнү көрүп, неберелерди чоңойтуп жүрө бериңиз. Сизге рахмат. Анан дагы бир айтарым, азыркы күндө мына Жети область улуу утору чакырып эме кылып турат. Менин эне мектеби жөнүндө өткөн лекцияларымдын баш образы да сиз дайым айтылып жүрөсүз. Мына ушундай балдарды тарбиялаган деп туруп. Атаны болсо Бакай атанын азыркы замандагы атасы деп бул кишини айтып жүрөм. Бар болуңуздар, эжейсиз. Анан азыр Нуржигит дагы бир жакшы ишти эме жасады. Ошо акыркы убакта ушуга дагы көп маани бергенине мен ичимден ыраазы болом. Улам бир жакшы инсандар менен Гапыр агай сиздин илимиңизге, таалимиңизге кереги тиет деп өткөндө Мавлян таксыр менен жолуктурду. Андан илгери бир берешен депутат менен, мына бүгүн дагы Надырбек ата менен экинчи жолу жолуктуруп атат. Анан кийин эки аалымдын, эки залкардын дейм, ата залкар мен жөн эле мугалиммин ушуну элге алып чыкканы бул өтө улуу инсандык сапат. Өтө алысты көрө билгендик. Нуржигит тарыхый эмгек кылып койду. Рахмат ошого. Анан мына келиндер дагы келип баары жүгүрүп келип учурашып атат. Баарыңа рахмат. Ата бүгүн мага өзүнүн жаңы чыккан китебини Агай фильминин шарапаты да, кийин Руслан Акунга рахмат, мага белек кылып берди. Буга кошумча дагы бешенеме жазган жол дегенди, бул да сеники деди эле. Мен азыр ушу аскерде туруп, аскер балдарыны китепке тарбиялаган Санжар деген ротанын командириге мага берилген адияны ата өз колуңуз менен ошо балага тапшырып коюңуз деп мен ушу эме кыламын. Өзүңүз келсе шуну тапшыр. Баарын эле ээлеп албайын дегендей да, ушу бөлүшөйүн белекти дедим. Болсо ата мага берди эле. Сага Санжар, сага болгон урматым. Бешенеме жазган жол. Ооба. Ал анан кол койдуруп аласың. Катташып турсаң, биз дайыма айтабыз. Байланыш. Келемим жок, китеп бар, келе берген. Болду, ал колду. Анан акыркысы дагы азыр мана Жашыл Кыргызстан деген сөз таркап атат. Азыр Нуржигит бир сөздү айтты, бай Акталаада чычырканак дедиңизби? Ошондой эгиш боюнча анан ошого мана депутаттар ал булундай салым кошуп атат экен да. Мен депутат эмесмин, мугалим эмесмин, анан барганымда көчөт отургузмакмын. Ошол ишиңерге менден аз гана каражат болсун, Нуржигит кошуп коесуз, барып айтып коесуз. Кудай жалгасын. Көчөткө дедим го, көчөткө. Кудай колдосун. Агайдан деп айтып коесуздар. Рахмат, тынчтык аманчылык болсун. Рахмат эжелер, апалар, келиңиздер. Агай, азыр бизчи Кудай кааласа мындай кылып атабыз да. Бир ниет кылдык апа. Ниет кылдык. Кандай ниет дебейсизби? Азыр Агай деген китеп кино тартылды. Аябай жакшы кабыл алды да. Кийин бир сериал тартылса деп атабыз. Акын деген. Бирок мен сценарийин жазганга катышам. Ташкентте окуп аткан анча-мынча окуяларды ал жерде тарттырбайбыз.
ошол сериясын мына агайдын да ар бир сериясынын аты бар экен. Мен Ташкенттеги сериясын мындай деп атайм. Yes Какен, no Шакен дейин деп атам. Ошол ким болсо да анан жүрөккө стенд эмне коюлган мунун да сырын айтпайбыз. Муну да айтпайсыңар. Ошо элим үчүн, жерим үчүн деп жүрүп акыры жүрөккө стенд койдук, ошол жака барабыз Кудай кааласа. Ошол апаке, апалар, урматтуу агай, урматтуу ата. Мына бул учур барго, бул өтө чоң дөөлөт. Өтө чоң бакыт. Бу дүйнө ушундай дүйнө, бүгүн барбыз. Кудай өмүрүбүздү узун кылсын. Адам келет экен, адам кетет экен. Бир убакта тоодой болуп Айтматов отурат эле. Азыр кайда? Андан мурда Түгөлбай Сыдыкбеков, Ал Тукумбаев отурат эле. Алар кайда? Манас атабыз тоо болгон, Бакай атабыз тоо болгон, бирок түбөлүк дүйнөгө терек болгон эч ким жок экен. Азыркы тоолор ушу кишилер. Тоону тебелеп үстүнө чыксаң деле алысты көрөсүң. Бирок биз тебелебей ушу тоолорду дагы бир көтөрөлүш батасын алып калалы. Адам өзү көтөрө албайт экен асманга. Өзү көтөрүлөм десе, же самолетко түшүш керек экен, же шарды үйлөш керек экен да. Бул кишилер ошол самолет, шар сыяктуу. Батасын алып, тилин таап, жүрөгүн жылытсак, Кудай кааласа, өзү кошо көтөрүлөбүз. Бактылуу болуштун бир эле сыры бар, бата алыш керек экен. Улуудан, такыба адамдардан, алым адамдардан, нарктуу адамдардан. Азыр отурдук. Кээде 5 жыл, 10 жыл университетте, магистратурада, аспирантурада окуп таппаган сөздөрдү таптык. Кудай таала насип кылган экен, мен деле ошол эле Европада, Чыгышта, Батышта, Америкада, Японияда, Литвада, Австрияда, Польшада, Туркияда, Кытайда окудум, бирок ошол жердеги мен деген профессорлор айтпаган сөздөрдү ушул болгон 2 саатта канчасын угуп койдук. Ошолор бир тарыхта калсын деп айрым үзүмдөрүн гана тарттык. Түз эфирден бир гана бөлүгү чыкты. Бүт дүйнө окуду. Ошого бир себеп боло берели. Анткени бул аталардын сөздөрү өтүш керек, жүрөктөргө сиңиш керек. Нарктары, насилдери, насаттары өтүш керек. Ошон үчүн мындай куйма кулак балдар кыздарды топтодук. Бул баягы илгерки дөңсөөдө отуруп алып, аталар балдардан насыл айткандай эле бир кеп. Бүгүн эми шанисин кылып дастуркан жайып койдук, анткени айт күнү. 2-тен 1 дегендейчи. Жөн эле ойду тоону саясат сүйлөй бербей, адамдын бир жан дүйнөсүн байыта турган, кемчиликтердин кетишине себеп боло турган, жүрөктөрдү жылыта турган, бириктире турган сөздөрдү айта турган инсандарды чакырыш керек экен. Өзүң эле уга бербей, бул деле айкөлдүктө кээде акчанын бирөө менен бөлүшкүсү келбегендер бар. Ал эмне болсо ошо болсун. Ошо окшогон сөздөрдү бөлүш керек да. Бир сенде калып кетсе, эч кимге айтылбаса, бул да чоң кыянат. Барыңарга чоң рахмат келгениңерге. Мына апалардын да батасын алдык, аталардын да батасын алдык. Бул баталар жөн баталар эмес. Мына насаттарды Алла таала айттырды. Бул жигиттердин бардыгы элдин жигиттери. Элдин жигиттерин элден талашпагыла. Шарт түзүп бергиле, анча-мынчага чыдагыла. Ошондо Кудай аягында берип береке берет. Ханыша, качан ханыша болот? Көөсү падыша болгондо. Азыр мына караңыздар, Табарай эжекенин тагдырын караңыз. Кандай оор күндөрдү өткөрдү, бүгүн сый урматты кошо бөлүшүп атат. Биринчи лавр мен айттым эжекеге, андан кийин сизге деп. Неге эле аял затына кошомат кылган адам жаман болбойт. Ошон үчүн чоң рахмат барыңыздарга, агай, рахмат. Эртеге кетип атып турсуз, мына сиз Бишкекке келгенден бери Бишкекке бир кут келгенде эле сүйүнүп атабыз да, анан кайра Леликке кетип атам десеңиз, мындай кызганып кетиргибиз келбей, жолугам деген канча адам калды арманда. Бирок ошол адамдардын баарына жолугуш насип этсин. Анан атабыз болсо, караңыздар, кайсыл тармакты албасын майын чыгарган. Өндүрүш болсо өндүрүш, мамлекеттик кызмат болсо мамлекеттик кызмат, партиялык кызмат болсо партиялык кызмат, анан чыгармачылык. Өткөндө бир окуяны айтып ушуну менен бүтүрөйүн. Султан Раев, Азамат Жамангулов, анан мен үчөөбүз жолугуп калдык. Сүрөткө чыгып атсак, Султан анда мен министрликтен бош жүргөн кезим эле. Султан Раев тамашакөй агайда. Үчөө сүрөткө чыгып атсак, ке буулар түшүп коелчу дейт. Буу дегени баягы колдон алган буюмдарды буу деп коет эмеспи? Үчөөбүз тең министрликтен кеткен учурубуз экен. Анан мен бир дегени түшүндүм. Кээ бир адамдар кызматтан кетсе деле эч качан буу болбойт. Андан бетер табына чыгат, андан бетер даражасы көтөрүлөт, андан бетер тапталат, бышат, баягы тоодон аккан суудай бышып. Ошол атабызда мына өрнөк. Кээде ооруйт, кээде операция болот, бирок китептери шакылдап эле чыгып атат да. Бул куракка карабайт, бул дилге карайт экен, ыкыласка карайт экен. Агайдын китептерин караңыз, шакылдап эле чыгып атат, бирок бул жөн эле чыккан китептер эмес. Канча жылкы тажрыйба, илим, билим, турмуштан көргөн сабактардын ошолорду мындай кысып бир бөлүгүн берип атат да.
Булар жылдап алган талим тарбияны ал десе китептерин алалы окуйлу. Бүткүл элдерге таркаталы. Ошон үчүн Кыргызстандын Азиянын арстандары бул жакта турат. Жол ачылып атат апа. Улуулардын сөзүн уккан, төргө отургузуп алып, насаатын уккан бул чоң жакшылыктын башталышы. Мына кыздарыбыздан бери келип атат. Анан айындар бактылуу болгула, аталар чоң рахмат, батаңар кабыл болсун, өзү колдоп өзү коргосун. Дагы бир жолу ассалам алейкум. Анда бир дастурканга бата кылалы.